Мына Ош шаарында бардыңыздар эле барып атасыздар. Мына массалык маалымат каражаттарынан да угуп атасыздар шаардагы таза суу боюнча. Жергиликтүү бийлик аткара турган иштерди аткарып, проектлердин долбоорлорун бардын даярдап бүткөн. 6-созупта Талант Турдумович, өзүңүз да депутат болгонсуз. Сиздер ратификация кылып бергенсиздер мына $3 миллион акчаны. Бүгүнкү күндө өкмөттө казынада турат ушул акчаны. Кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы бар ушул акча боюнча, же өздөрүнө ушул проекттин ыйгарыла албай атабы? Мен түшүнбөй калдым да. Эмне үчүн буну казынада кармап турушат? Ушуну шаардык мэриягабы, же болбосо бир адистерден кошуп берип туруп, ушуну проекттини бир сере карап туруп, акчаны тез аранын ичинде бөлүп бербесе, Ош шаарынын эли бүгүнкү күндө мындай аябай тынчсызданып атышат да. Мына бардык нерсенин чеги болот. Мен ойлойм, Ош шаарындагы таза суунун чеги жетти болуш керек. Мамлекет бар да эми мына Акылбек Сөнбеков ушул жерге келип бюджеттин көтөрүлгөнүн айтып атат. Эми Ош шаарына кичине көңүл буруп коюш керекми? Канча деген миллиондого жакын адам жашап атат ошол жерде. Бир жамгыр себелеп жаса суу токтоп атат ошол жерде. Ал проекттин долбоору даяр болгон, акча даяр. Эмне үчүн берилбей атат бул? Алмаз Акымжан, болсо таза суу департаментин чакырып, качан эл чыгып көчөгө чыгызбай, биз мамлекет болгондон кийин бардык нерсенин алдын алышыбыз керек да. Бардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү ушул нерсеге бөлгүм келет. Рахмат. Рахмат, тиешелүү протокол тапшырма берилсин.